Багидат Бакачева таңкыса 7ден тарта кечки 7ге чейин мектеп жумуштары менен күн кечирет. Мындай тартипке иштегенге ал көнүп калган. Мугалимдик кесипти аркалаганы башталгыч класстардын окуучуларына билим берип келет. Быйыл ал 27 жолу кесиптик майрамын белгилеп жатат. Ал мектепке чейин унаа менен 1 сааттан ашуун убакыт жол жүрүп келет. Эжекесинин келер маалын чыдамсыздык менен күткөн окуучулары дагы аны күнүгө тосуп алышат. Бул албетте ага дем күч бербей койбойт. Мындай ардактуу кесипти Багидат эже атасынын жолун жолдоп аркалап калган. Ал 1991 жылы ошол кездеги Кыргызстандагы айымдардын педагогикалык институтун аяктап, ошол күндөн тарта азыркы убакка чейин жеткинчек балдарды тарбиялап келет. 27 жылдын аралыгында Багидат Бакачева 50дөн ашуун башталгыч класстарды бүтүргөн. Башкалардан өзүнүн жөнөкөй жана токтоо мүнөзү менен айырмаланган эл агартуучу наамдарды алууну деле максат кылбайт. Анткени ал үчүн балдарга сапаттуу билим берүү маанилүү. Биз баягы союз убагында да туш келип калдык да. Мен иштеген жылдарычы. Ал ошол убактагы балдар менен азыркы балдардын абдан эле айырмасы бар да. Китептерибиз дагы жылдан жылга өзгөрүп атат. Мисалы мурун союз убагында китептер мындай жеңилирээк келсе, азыр мындай ой жүгүртүүгө багытталган да көпчүлүк китептерибиз. Мындай ошого жараша балдар азыр мындай жандуу да балдарыбыз дагычы. Анан эркин, өздөрүн эркин алып жүрүшөт. Арадан бир топ күн өттү. Жалбырактар арасынан кер сары коондор койдой жайнап көзгө көрүнө баштады. Ал эми Альбина Арстанбекова болсо мугалим статусуна жакында эле ээ болду. Учурда ал бир класстын жетекчилигине дайындалып, 28 балага билим берүүдө. Альбина эже математика, адеп, жазуу, мекен таануу жана кыргыз тилинен сабак өтөт. Окутуу процесси балдарга кызыктуу болуш үчүн тийиштүү көрсөтмө куралдарын, темага байланыштуу ар кандай сүрөттөрдү пайдаланат. Ал жаш болсо дагы жеткинчектер менен иштешинин бардык ыкмаларын мыкты өздөштүрүп алган. Сабакты түшүнбөй аткандагы урушпаш керек. Негизи баланы урушсаң эле коркуп, ою башка жака кетип, мени урушат деп, өзү чүнчүп, ушинтип кетет да. Негизи кичинекей балдар бир нерсеге бат көнөт, бат жатыгат, батта тилди үйрөнөт. Түшүндүңбү, деп жакшы сөз менен сурасаң, бала бат эле өзүнө кабыл алып, мен урушкан жок, коркпой бат түшүнөт да. Альбина Арстанбекова мындан 2 апта мурда өткөн сынакта өлкөнүн эң сулуу жана жаш мугалими аталып, 97 мугалимдин арасынан 1-чи орунга сурулуп чыккан. 22 жаштагы ардактуу кесиптин ээси эл мугалими, эл агартуунун отличниги наамын алууну да максат кылат. Кимдир бирөөлөрдүн кобур собурунан ойгонуп кетти. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС.